Али Токтакунов. МедиаХабтын жетекчиси иликтөөчү журналист Али Токтакунов коррупцияга каршы күрөштүн чемпиону наамына ээ болду. Сыйлыкты Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 7 декабрда тапшырды. In Kyrgyzstan, Ali Toktакунов leads МедиаХаб. This is an independent news outlet that exposes corruption and shows corrupt actors and how they're using social media to try to hide, to obfuscate their crimes. A key part of МедиаХаб's efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect and call out online disinformation. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнө жүзү боюнча коррупцияны алдын алып ачыкка чыгарууда, жанага каршы күрөшүүдө лидерлик, кайраттуулук жана жыйынтык көрсөткөн 11 адамды сыйлады. Бул сыйлык 2021 жылы берилип баштаган. Бүгүнкү күнгө чейин бул наам 32 адамга өз өлкөлөрүндөгү коррупцияны аныктаганы үчүн тапшырылган.